Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3 класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бул сүрөттө балдар эмне көрүп турасыңар силер? Үй, коро, сарай көрүп турасыңар. Ит, тоок, короз, чымчык, жөө, уй. Мынакей балдар. Булардын бардыгы жаныбар. Бүгүнкү сабакта биз жаныбарлардын балдары жөнүндө сабак өтмөкчүбүз. Алтын эрежени эсибизге сактап алалы. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Анда жазабыз. 5 айынын 16-сы класс иши жаныбарлардын балдары кайталоо сабагы. Сабактын максаты жаныбарлардын балдарын билесиңер, өтүлгөн темаларды кайталайсыңар, сүйлөм түзгөндү билесиңер, сөздөргө мүчөлөрдү туура улайсыңар, үй жаныбарларына камкор мамиле жасоого тарбияланасыңар балдар. Жаңы сөздөр: улак, козу, мый, күчүк. Б баласы кулун, уй баласы музо, торопой, балапан. Сактап калгыла эсиңерге. Анда сүрөттү карап, сөз айкашын түзөбүз. Кичинекей кодолек, кичинекей козу, кичинекей кулун, кичинекей улак, кичинекей музо. Мынакей. Бул кичинекей жаныбарлар. Кайсы жаныбардын балдары экенин билебиз азыр балдар. Уй. Уйдун баласы музо. Кой. Койдун баласы козу. Эчки. Эчкинин баласы улак. Б. Бнин баласы кулун. Чочко. Чочконун баласы торопой. Булардын бардыгы балдар кандай жаныбар? Үй жаныбары. Булар сүт эмет. Эсиңерден чыгарбай жаттап калгыла балдар. Булар жапайы жаныбарлар. Аю. Аюнун баласы мамалак. Карышкыр. Карышкырдын баласы бөлтүрүк. Коён. Коёндун баласы бөжөк. Түлкү. Түлкүнүн баласы бачики. Булар токойдо жашайт балдар. Бул эки кичинекей мый жана күчүк. Булар дагы биз менен чогуу үйдө жашайт балдар. Күчүк иттин баласы мышык. Мышыктын баласы мый. Күчүк жөнүндө: кулагын түрөт, чыңкылдап үрөт, артыңдан калбай ээрчип жүрөт. Көрдүңөрбү балдар, кандай сонун ыр? Бул ырды жаттап алгыла. Мышык. Оңбогон мышык көзүн кысып, ойногону кызык кагаз тытып, койругун кыпчып, кабагын чытып, итти көргөндө жөнөйт сызып. Анда балдар, дептериңерге көнүгүүлөрдү иштейбиз. Көпчекиттин ордуна д мүчөсүн улап жазгыла. Короз кыйкырып элди ойготту. Д мүчөсүнүн варианттары менен өзгөртүп жазасыңар. Жөжөлөр коrodо ойношту. Эжемаларга жем, суу берди. Улак секирип ойноду. Жылкы жүк ташыды. Аккуу сууда сүздү.
Dü. Бүркүт асманга учту. Булбул сайрады. Дептериңерге сулуу катасыз жазгыла. Кийинки көнүгүү сөздөрдү с, си, су, сü, ы, и, у, ү мүчөлөрү менен толуктагыла. Кулун, кулуну, музосу, музосу, козу, жөжө, бачики, балапан, такай, жылкы, төө, бүркүт, мышык, күчүк. Мынакей балдар, калган сөздөргө өз алдыңарча жогорудагы айтылган мүчөлөрдү улап жазасыңар. Эмне туура, эмне туура эмес. Туура сүйлөмдү көчүрүп жазасыңар. Мы иттин баласы. Туурабы, балдар? Жылкы үй жаныбары, ал жүк ташыйт. Төө бул күчтүү жаныбар. Агайы ысыкты жакшы көрөт. Кодолек аф дейт. Бүркүттүн көзү абдан жакшы көрөт. Илбирс биздин тоолордо жашайт. Зебранын өңү кызыл. Мынакей балдар, ушул сүйлөмдөрдө туура жазылган сүйлөмдөрдү гана көчүрүп жазасыңар. Анда эмесе балдар, үй тапшырма 4-5 көнүгүү таблицаларды туура толтуруп аткарасыңар. Көрүшкөнчө жакшы тургула.